Программабызды улантабыз достор, биздин студиябыздан, куттуу студиябыздан кийинки орун алган коногубузду тааныштырып өтөлү. Ырчы, тамада, куудул жана ошондой эле аткаруучу, пародист Борончу Кудайбергенов агабыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай абдан жакшы. Бийликтегилерге тийишип атасыздар, тынч элесиздерби? Кудай сактасын. Биз тийишкен жок, сөздөр тийишип атат окшойт. Кандай жүрөсүз, жакшысызбы? Жакшы, быйыл ошол 50-гө чыгып атасыз. 50-гө чыгып алыппыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Баягы биздин учурда 50-гө чыккан адамды бир аябай 80-90 жашка чыгып калгандай сезилчү эле. Бала кезибизде баланча 50-гө чыгыптыр, ичибизден ойлочубуз, жакында өлөт турбайбы депчи. Көрсө 50 жаш жаш эле болот экен. Достор сурайт, 50-гө чыккан кандай болот экен дейт, анан тамашалап. Переходный возрастка окшоп калат экенсиң дегендей болуп. Ошол 50 жылдык менен. Эртен 50 жаш. Быйыл эми чыгармачыл адам бир жылдын ичи ушул быйыл 50-гө чыгып атканда, быйыл 50-гө чыктык деп анан тегерекче кыдырып отчеттук концерт беребиз да. Ошого бисмилла деп мына Сары Өзөн чүйдөн баштадык. 2-3 жерге жакшы болду. Эми 1-марттан баштап Баткенден Ылдыгөстө түшүп 50 жылдыкка 50 концерт бергенге тутум. Маса, 50 жылдыкка 50 концерт. Жалпы Кыргызстанда бүт тегеренесиз. Кудай буйрса. Жакшы, кандай репертуар болуп атат? Жаңы көпчүлүгү негизи бул авторский концерт болуп атканда, бизде эми концерт бирөөнүн жеке концерти десе ашар концертке айланып кетет. Өзү 1-2 жолу чыгып анан достор чыгып ошентип эле бүтүрүп коет го. Ооба. Эми калган чыгармачылыктарды деле көрүп жүрүшөт, бирок бул менин концертимдин айырмачылыгында мен бир чет ырдайм дагы да. Ооба. Анан көпчүлүгү тамаша айтат. Сен табалам. Анан кийин ошол көпчүлүгү эми ошол эле ырымды билет экен. Өзү негизи ырдап жүргөн ырларым 40тан ашып кетти. Анан кийин бул жерден солирующий кудулмун, то есть интермеде эмес, жалгыз сүйлөгөн кудулдардын катарына кирем да. Ошол себептен орустарда Задорнов концерт коет го жалгыз эле. Ошонун сыңарындай эле мен бул концертте өзүм толук жалгыз концерт коюп кое турган шартым бар. Ошону көрсөтөм да мындайча айтканда. Авторский. Демек башка катышуучулар болбой турбайбы? Башка катышуучулар кандай учурда болушу мүмкүн? Биздикилер көнүп калганда ушунун концертинде беркилер эмнеге жок дей беришет го. Мен да ошентип чоң жерлерге, Ошко, Бишкекке Абдылда агайым чалып айтты мен катышып берем деп, Кубик досум, Абдыкадыр Матов, Рахман агай, Жамбул, бул кишилер азырынча айтып биз катышып беребиз деди. Бирок булар кандай случайда катышат? Эл менен ошо зритель болот. Анан мен өзүмдүн чыгармачылыгымда айтып атам, анан ал кишилер керек болгон учурларда сахнага чыгып, алар менен кичине тамашалашып, кайрылып өзүнүн ордуна отуруп, ушул сыяктуу сценарийде болот. Толук менин концертиме чыгып алып, азыр баланча чыгып, ал ойноп, анан мен жок болуп кеттик деген жок. Мен ошо толук башынан аягына чейин 2 саат, 3 саатка чейин өзүм толук концертимди берем. Чарчап калбайсызбы? Себеби дегенде баягы 1 саат тынбай сөйлөштүн өзү деле көп. Эми сахнада жүргөнүбүз 30 жыл болуп калыптыр. 30 жылдын ичиндеги ар бир кичинекей бала кезим тойго барсак слайд-шоу коюп калат го. Ошонун сыңарындай эле бул концертте мен бала кезимден баштап 50-гө чыкканча чейинки ушул жашоо турмушундагы чыгармачылыгымды толук элдин алдына элестетип бере алам. Жакшы, Баткенден баштайм деп атпайсызбы? Баткенден ары кандай, ош тарапкабы же Баткенден Ылдыгөстө Баткен, Испана болуп, Кадамжай, Кызылкыя болуп отуруп ош, анан кийин Норуста, Таласта болуп калат экен мен. Анан кийин Бишкекке коем. Бирок 1-апрелден 5-апрелге чейин кайра Ошто болуп калды, жылып калды да ушундай маршрут. Анан кийин Ысык көл, Нарым, толук анан өзүмдүн Жумгалга барып, өзүмдүн туулган жеримде 14-апрелде анан ошол жакта жыйынтыктайм. Жыйынтыктайсыз. Демек буга чейин канча концерт бердиңиз? Берге Сары Өзөн чүйгө, Токмокко, кече күнү Кантка, анан Карабалтага. Эң биринчи концертимди Жайыл ата коому деп, мына ошол Карабалта окуп туугандар концертимди уюштуруп, жакшы тилектерин айтышып, баягы белектерин берип дегендей баштап берди. Кече күнү Кантта болду, мурда күнү Токмокто болду 23-үндө. Ошентип бисмилла деп биринчи Сары Өзөн чүйдөн баштадым. Жакшы экен, мына 50-гө чыгыптырсыз. Артка бир кылчайып караңызчы. Биринчи жолу сахнаны куудул катары качан аттадыңыз эле? Жана ошол күндөн ушул күнгө чейин жашооңузда эмнелер өзгөрүлдү?
Эмнени алдыңыз өзүңүз? Убакытты эч билинбейт го, артта карасаң көз ирмем дегендейчи. Негизи өзүм мен башында Чубак Сатаев менен ырдап чыккам. Мени кийинки поколение мени кудул катары кабыл алып калган болсо, мен теңдүүлөрдүн баары билет, мен мурда ырчы экенимдичи. Анан кийин бир учурда кийинки мен ырдабай жүргөнүн билгендерге ырдап чыгайын деп атам ырларды кайра десем, койчу эми сен ырдасаң элдин баары күлө бербейби дегенде, анан эми өзүм табиятымда ырдаганды жакшы көрөт экенмин. Ошол себептен экөөнү аралаштырып алып келиптим, анан эл деле көнгөндө. Кудулдукту болсо Чубак Сатаев менен ошол концертти баштаганда концертти алып барыш керек болуп калып, анан ошол жактан көбүрөөк сатира жанрына көбүрөөк көңүл бурулуп, анан кийин кенейип барып, анан өзүм табиятымда деле ошо бирөөнү мындай кабагым бүркөлүп, настроениясы жок жүргөндө жактырбайт окшойм, ошого жок дегенде бир жылуу сөз айтып коеюн депчи. Ошондон кыскасы ошол учур башталгандан эле, Чубак менен башталгандан эле биринчи сахнага чыкканым, кудулдугум ошондон башталган. Ага чейинкисин ырдап жүрчү мектепте, Бекбекей деген бизде Жумгалда чыккан элдик ансамбль бар болчу, ошондон баштагам айылда. Училищеда. Канчанчы жылдары эле ошо? 83-84 жылдар болуп калат. Анан армиядан келгенде 89-90 жылдары анан ошол Чубак Сатаев менен башталган. Жакшы. Дагы бир жолу кайталап өтөлү, эртеңден баштап, же марттан баштап? 1-марттан баштап Баткенден баштап келем буюрса, 1-2 күндөн кийин жол жүрөбүз. Жакшы экен, жакшы барып, байсалдуу келиңиз, сапарыңыз байсалдуу болсун. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн